Саламатсыздарбы? Биз бүгүн өлкөнүн бүтүндүүлүгүнө кооптуулук жаратып, аймактар аралык кастыкты козуткан радикализм, экстремизм темаларына кеңири токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Экстремизм кандайдыр бир идеологияга сугарылган агрессивдүү тараптардын коомдук нормаларды жана эрежелерди түп тамырынан жокко чыгарууга жасалган аракети деп бааланат. Ал көп учурда аймактар аралык рациялык бөлүнүүдөн, социалдык адилетсиздиктен жана экономикалык теңсиздиктен улам пайда болот. Кээде аргасыздыктын чарасы катары дагы сүрөттөлөт. Ошондой болгондугуна карабай, конфликттен улам пайда болгон экстремисттик аракеттер коомдук туруктуулукка, улуттук коопсуздукка, ошондой эле мамлекеттин бүтүндүүлүгүнө, түзүмүнө коркунуч жараткандыктан кылмыш жоопкерчилиги каралган. Экстремизм саясий, турмуштук, улуттук жана диний болушу мүмкүн. Кечеги акыркы окуялардан улам бул президентибизди өзүнчө бир кайман ат менен Соке Шариман деп, анан мисалы үчүн митингдерди аябай чыгып сүйлөштү. Негизсиз дагы, негиздүү дагы, жала жапты десек болот. Ушулардын баары бул укуктук жана лингвистикалык көз карашта. Булар лингвистикалык ар бир айтылган сөзгө лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүш керек. Биздин баш мыйзамда негизи белгиленген сөз эркиндиги. Сөз эркиндигинен пайдалануу, басма сөз каражаттарын пайдалануу, аларды таратуу, издөө, ар бир адам өзүнүн оюн, жеке пикирин кенен айта алат. Булар баса белгиленген. Бирок сөз эркиндиги деп эле азыр бизде көбүнчө басмырлоо, мазактоо, абийирге шек келтирүү, ишкердик беделге шек келтирүү, ошондой эле улуттар аралык диний экстремизм, ушулардын баарына шек келтирүүлөрдү жараткан бир жагдайлар пайда болуп атат да. Баягы окуялардан кийин бир дагы бийлик тараптан менин дарегиме куугунтуктар болгон жок, коркутуулар, үркүтүүлөр болгон жок. Биздин улуу агабыз Сооронбай Шарипович Жээнбеков агабызга кайрылып кетмекчимин. Ошол күндөрү эмоцияларга алдырып сүйлөгөн үчүн сиздин асыңыздан кечирим сурайбыз. Мусулман адамга эч убакта таарынбаш керек жана тарытпаш керек деген хадистер бар. Бардыгыбыз тең мусулманбыз. Сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай кыйын учурда элибиздин биримдиги үчүн, тынчтыгы үчүн чоң чечкиндүү кадамдарга барганыбызга чоң рахмат сизге. Саясий экстремизм бул өзгөчө чектен чыккан зордук зомбулук менен саясий күрөш жүргүзүү. Бул идеологиянын алдында массаны же болбосо элди пайдалануу жолу менен өз максатына жетүү же бийлик талашуу кызыкчылыгы бар десек да туура болот. Башкача айтканда, зордук зомбулук жолу менен мамлекеттин өкмөтү тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясий түзүмдү же саясатты өзгөртүүгө кызыктар тараптардын иш аракети. Өлкө ичиндеги акыркы окуялар эксперттер арасында кызуу талкууга жем таштады. Аныгыраагы, элдик төңкөрүшпү же экстремисттик басып алуу. Бул эми юридикалык жактан алганда экөөнүн сүрөттөлүшү абдан окшош экен. Юридикалык лингвистика негизинен жакшы өнүгө элек жана жолго салына элек деп айта алам да мен. Анткени мына посттордон улам, соцсеттердеги посттордон улам билебиз. Ким болбосун, кандай болбосун, комментарийлерде сөзсүз урушуу, абийир, ар намыска адамдын жеке сапатына асылуу барат. Бул жагдай жөн эле жарандардын арасында эмес, керек болсо журналисттер, телевидениядан деле чыккан берүүлөрдө кээде ушундай жагдайлар кездештирип калам да мен. Аймактык бөлүнүү тилекке каршы аймактык деле эмес, мындай улуттук бөлүнүү деле ошол үй бүлөдө берген тарбиядан болуп атат. Ошо балдар үйдө кайсыл сөздү укса көчөгө чыгып деле ошону айтып атат.
Анан мындай чоң эле жумушта иштеп аткан кишилерден деле ошондой сөздөрдү укканда мындай туура эмес болуп калып атат. Керек болсо мурдакы президентибиз деле Атамбаев деле нарындыксыңар, таластыксыңар деп бөлүп аткан адамдарды. Мен оюмча саясатчылар ошондой сүйлөгөндө сөзсүз аларды жоопко тартыш керек. Президенти болобу, прокурору болобу, кимиси болот, ошондой сөздү публичный жерде сүйлөдүбү, аны сөзсүз жоопко тартыш керек. Аларды жоопко тартпай туруп, жөнөкөй адамдарды жоопко тарта албайбыз. Эгерде саясатчыларыбыз, президентибиз ошондой сүйлөп аткандан кийин башка жөнөкөй адамды ондай жоопко тартыш кыйыныраак. Бирок ошол мезгилде деле жөнөкөй адамдарды да ондой сөзгө жоопко тартыш керек. Биз такыр маданиятыбызды, тарбиябызды өзгөртүшүбүз керек. Азыр мындай жакшылык менен жөнөкөй сөз менен өзгөрбөйт экен. Мында аны кандайдыр жоопко тартмайыбызча аны жогото албайт окшойбуз. Анан жанакы уруу бөлүнүшүбүздү токтотушубуз керек. Жана жети атаңды бил деген сөз жакшы, бирок биз аны туура эмес колдонуп атабыз. Жанакы шайлоодо колдонуп атабыз. Ошол биздин уруубуздан деп ошол кулунду колдоп коелу деп анын программасын карабай эле. Анан президент каяктан болот, түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, ошого карата мамиле жасоо бул такыр туура эмес. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык эч ким динине, жынысына, өңүнө, тилине, майыптыгына, жашына, саясий жана башка көз карашына, билимине, бай кедейлигине жана башка шарттарына жараша дискриминацияга туш болуусу мүмкүн эмес. Ошол эле учурда бардык социалдык коом үчүн теңдүүлүктү камсыз кылуу максатында мыйзам менен бекитилген атайын чаралар дискриминация болуп саналбайт. Кандайдыр бир социалдык коомго карата жасалган саясий, идеологиялык, рациялык, улуттук жана диний жек көрүүчүлүк экстремисттик багыттагы ишмердүүлүк менен тең экендигин түшүнүү керек. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде улуттук, рациялык же диний кастыкты козутууга, улуттук ар-намысты басмырлоого багытталган аракеттерге иштеген кызматынан бошотуу менен 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ошондой эле аталган кылмыштык аракеттерди эл алдына жарыялоо, ал массалык маалымат каражаттарын колдонобу, интернет платформасын колдонобу, айтор эл алдына жарыяласа, кылмыш жаза кодексинин 299-беренесине ылайык 4 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындан сырткары, сот тарабынан ишмердүүлүгү токтотулган, өлкөдө тыюу салынган коомдук диний уюмдарга жарандарды тартуу, үгүттөөгө, ээлеген кызматынан бошотуу менен 6 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын аймагында 21 террористтик уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Алар төмөндөгүлөр: Ал-Каида, Талибандар кыймылы, Чыгыш Түркістан Ислам кыймылы, Күрт элдик конгресси, Чыгыш Түркістанды бошотуу уюму, Хизбут Тахрир ал-Ислами, Жихад тобу, Түркістан Ислам партиясы, Мун чиркөөсү, Жайшул Махди, Джунд ал-Халифат, Ансаруллох, Ат-Тахвир вал-Хижра, Акромия, Сауд Братскийдин үгүттөө материалдары жана ишмердүүлүгү, Ишим, Жабхат ан-Нусра, Хатибат ал-Имам ал-Бухари, Жаннат ошыклары, Жамаат ат-Таухид вал-Джихад, Якын инкар. Радикализм, анан экстремизм деген бар. Радикализм дегени тереңдеп кирип кетүү, тамырлап деген сөз, экстремизм дегени чектен чыгып кетүү деген сөз. Экөө араб тилинде бир эле сөз менен татарруф деп айтылынат. Эмне? Татарруф деп. Татарруф деген сөз кыргызча тарап деген сөз бар. Сен кайсыл тараптасың? Мен оң тараптан, мен сол тараптамын. Арабча тараф, кыргызча тарап бир эле маани. Татарруф дегени ортодо турбастан о тарапка же бу тарапка чыгып кеткен адамды айтат. Динде дайыма ортолук кармалыш керек. Ашып кетип чектен чыгып кетпеш керек, жана ошого жетпей калбаш керек. Анан кийинкиси терроризм, ирхаб, мына ошол радикализм, экстремизмдин жыйынтыгы бул адамдарды өлтүрүү, адамдардын малын, жанын, канын адал деп билип, бардыгын тартып алып, мародерлык кылып, мына ушулардын ушундай кылуу, мына ушул нерсе эң туура эмес маселе болуп эсептелет. Адамдар экстремизм, радикализмге эки түрдүү жол менен күрөшүшөт. Бирөөлөр күч менен камап, өлтүрүп, коркутуп,
Экинчи бирөө диалог жолу менен. Диалог деген эмне? Айтып деп түшүндүрүш. Адамдын башын чайкап жууш. Илим менен, билим менен, хикмат менен. Адамдар камап келатат, өлтүрүп келатат, бирок аны менен токтогон жери жок. Бул натыйжасыз, жыйынтыксыз болуп турган бир иш. Чындыгында радикализмде, экстремизмде тарбиялоо, оңдоо бул илим, билим менен, туура динди жайылтуу менен, даават менен гана болот. Баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, экстремисттик терроризмдик уюмдардын бардыгын диний деп атоого болбойт. Экстремизм саясий, турмуштук, улуттук жана диний багытта болоорун эске салабыз.